катуу урдурган балдар жазасын сөзсүз алат да. Курукка киргизип туруп баягы эме бермей дедик да, сигнал бермей. Арбитрдин чечими менен 3 мүнөткө чыгыш мүмкүн. Ошол жерден кызыл карточка берилиши мүмкүн. Сары кагаз кайсы учурунда берилет, кызыл кагаз кайсы учурунда берилет? Бир жолу бир эле неме менен кызыл карточка алып кетип калышы мүмкүн да. Эки жолу сары кагаз алды, ошол оюндан четтетилди, кетти. Андан ары эмне болот? Анын аты эмне болот? Ошол эле жанагы убагында мисалы Рустам Тыналиевди 1 жылга 2016-жыл 1 жылга чечим кабыл алып чыгарышкан да. Протест жазса, ошону дисциплинардык комиссия карайт экен. Мурда биз улактап жүргөндө ойнок аттарды издечү элек, азыр только урган атты издейбиз депчи. Ошондой критерий менен азыр Баткенди көздөй урган аттардын баары кетти да. Бүгүнкү күндө чындыгында айтканда биздин калыстарда кемчиликтер бар, федерацияда кемчиликтер бар. Жеке жаатында дагы өзгөрүүлөр кирип атыптыр. Бир атка 1 мүмкүнчүлүк 1 минут убакыт берилет. Андан кийинки экинчи бир кирет. Эгерде экөө тем ала албаса, жерден улак көтөрүлбөсө, жалпы топко ташталат да улакчы. Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, көк көрүү сүйүүчүлөр. Кайрадан эле интервью. Бул жолкусун эми дагы кененирээк бир маек куралы деп атабыз. Тагыраагы көпчүлүгүңүздөр үчүн жаңылык болот окшойт. Жеке мен үчүн да жаңылык болуп атат бул тема. Көк көрүү сүйүүчүлөр үчүн. Себеби биз сүйгөн оюнда көптөгөн эрежелер алмашып атат, толуктоолор кирип атат, өзгөрүүлөр кирип атат. Жана бул өзгөрүүлөр болгондо дагы алдыдагы мына 9 май оюнунда күчүнө кирип ошол жакта башталмакчы жаңы эрежелер. Демек кандай эрежелер кирип атат? Ошону ушул студиядагы адистерден, коноктордон сурайлы. Бизде Рамис Жунусалиев, Көк көрүү федерациясынын вице-президенти, жана ошондой эле Каныбек агай Кубатов, эмгек сиңирген машыктыруучу, көк көрүү жаатындагы эксперт деп деле айтсак ашыкчы болбойт. Саламатсыздарбы? Студиябызга куш келипсиздер. Орзоңуздар кабыл болсун. Алгач эле дароо эле тема боюнча федерацияда атайын мен билгенден комиссия түзүлдү. Ушул эрежелерди карап өзгөртүү боюнча. Бул комиссия канча кишиден турду, курамында кимдер болду? Ушул тууралуу бир сыйра айтсаңыздар, анан кийин тагыраак суроолор болот. Ассаламу алейкум. Биринчиден ошол өткөндө правление өтүп, правлениядан ушул эрежелерди кичине 9 майга карата толуктоо иретинде комиссия түзүлдү. Комиссияны ошо жетектеп биз федерациянын тарабынан бизге мүмкүнчүлүк болду. Комиссиянын составында жалпысынан 9 адам болду. Каныбек байке, башкы калыс Марат Сырдыбаев, Рамис Кудайбергенов, Асылбек Шерибаев, Табылды Асыгалиев байке, андан тышкары Эсенгул байке, Асылбек Шерибаев калыстардын атынан дагы генеральный секретарь Рамис Жайлымышев болду. Анан ошол курамда биз негизи бир сыйра эрежелердин баарын карап чыгып, анан киргизчү, өзгөртчү маселелер абдан көп экен. Бизге ошол кыска мүнөт болгондуктан биз орчунду ушул 9 майга керектүү эрежелерге өзгөрүү киргиздик. Буйруса дагы ошол комиссия менен жетекчилик менен сүйлөшүп, 9 майдан кийин дагы отуруп бир жалпы эрежени жакшы карап чыгалып деп сүйлөштүк. Анткени убакыт да талап кылат экен. Биз дагы ошол комиссиянын составына дагы кошумча оюнчулардан дагы мындай практиктерден кирсек деген максатыбыз бар да. Анан ошол эрежени буйруса көчмөндөрдө, Турцияда өтө турган көчмөндөр оюндарда англисче котормосу менен, орусча котормосу менен чыгарып, ошол эрежени бир 3 жылга бекителик деген максатыбыз бар да. Каныбек агай, негизи канча убакыт чогулдуңуздар комиссия, канча жолу отурум болду дегендей? Эми бир 3 күн жоголдук го да, эми 3 күн. Убакыт ошого эле эсептелип калды окшойт да. Анан эми бул да мен кошумчалап кетейин деген, бул алдыда көчмөндөр оюн тургандан кийин биз бул мындайча айтканда эл аралык мындай талапка жооп бере тургандай бир эрежелерди дагы кошумчаласак болот эле деп ошол жерден да ошол боюнча да талкуу болду да. Бул эл аралык мындай
бөлөк спорттун бир алымча кошумчаларын кошуп, анан ошол жакта келгенде баягы ошол эле бир эрежени койгондо бул эмне үчүн мындай кылдыңар дегенге ошого баягы жооп бере тургандай бир кыскасы айтканда бул эл аралык бир спортко айкаштырып бир шайкеш келтирип чыгаралы деген ой болду да. Негизи кандай бул отурумда сиздерде көздөгөн маселе баягы эл аралык деп айтып атпайбы канабек ай бир жолкусу дагы бир коопсуздук маселеси болду окшойт. Ушул оюнчулар дагы көп жаракат алып калып атат. Мындай коопсуздук маселесине кандай? Эң негизги маселеси ошол коопсуздук маселеси болду. Анткени бизге оюндун өтүшүнөн дагы ушул биздин балдардын мындай айтканда жаракат албашы бизге биринчи максатыбыз да. Ошондуктан буга чейин эрежеде жазылган бирок колдонуп келген эмес да. Биз жана кызыл карточканы айтабыз, 5 мүнөттү айтабыз. Бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстандын ичинде колдонгон эмес. Биз ар кандай талаш тартыштар болду. Ошол 3-4 күн иштесек дагы бир эмеге токтобой, мындай айтканда 5 мүнөткө кетириш керек командаларды. Ошол кеткен оюнчу улак түшмөйүнчө, улак түшсө да түшпөсө дагы турсун деген максаттар болду. Анан эми 5 мүнөттө өзүңүздөргө белгилүү болгондой 5 мүнөттө бир команданын тагдырын чечип койсо болот да. Биз Кыргызстан курама командасы деле Казакстанга барганда Рустам Тыналиевди 5 мүнөткө чыгарып туруп, ошондо Казакстан командасы Кыргызстандын сборный командасына 3 улак салып кеткен да. Ошондой практикадан өткөн учурларды эске алып, биз 3 мүнөткө токтодук. 3 мүнөткө токтоп, эгерде бир оюнчу мындай грубо нарушение кыла турган болсо, 3 мүнөткө арбитрдин чечими менен 3 мүнөткө чыгыш мүмкүн. Ошол жерден кызыл карточка берилиши мүмкүн. Же болбосо 3 мүнөткө чыгып, эки жолу мындай айтканда 3 мүнөттүн эки жолу катар менен алса, анда кийинки оюнду кое берет. Ошол болуп аткан оюндан чыгат. Бул эрежеде биз так жазып чыктык. Дагы айтчу нерсени азыр Каныбек бек ада толуктап айтып берсе. Каныбек ай, сары кагаз кайсы учурунда берилет, кызыл кагаз кайсы учурунда берилет? Эми бул баягы күйөрмандарга да түшүндүрмө берип кетиш керек да. Бул мурдакы 2 мүнөттө алынып калыптыр деген түшүнүк болгондой болуп калып атат да. Мурдакы 2 мүнөт калган. Бул жанагы аябай бир катуу бир жаракат алдырган учурлар болуп калып атат каршылашына. Катуу келип, бул ат менен катуу ат салууга эле бул жана кызыл карточка колдонулат да. Бул эми дагы анан тактап кетчү нерсе, бул жерден бир жолу эле ат салып бир баланы мисалы алса травма алдырып коюп атат да. Анан бул Рамис айтып атпайбы? Ошол бир жолу бир эле неме менен кызыл карточка алып кетип калышы мүмкүн. Прямой красный деген түз кызыл карточка алып кетиши мүмкүн. Мындай алганда 2 желтый карточка, сары кагаз, 2 сары кагаз, бул 1 кызыл кагаз болуп эсептелинет да. Биринчи грубый катуу ат салуу бул сары кагаз, экинчи сары кагаз автоматически кызыл кагаз болуп. Сары кагазды көрсөткөн учурда, мисалы оюнчу эңип атат дейли, ошол маалда салса атты. Сары кагаз көрсөттүм деп чечти да кагаз. Көрсөттү, сары кагазды алганда ал канча мүнөткө кетет? 3 мүнөткө кетет. 3 мүнөткө кетет. Грубый нарушение 3 мүнөткө кетет. Эгерде ошол эле оюн жүрүшүндө дагы бир сары кагаз алып калса, ал ошол оюндун аягына чейин бул удаление кетет. Эми буга да кичине түшүндүрмө берип коюш керек. Аягына чейин дегенден кийин 3 мүнөттөн кийин башка оюнчу кирет. Башка оюнчу ордуна кире берет да. 3 мүнөт тигип ала турат, ошондон ары карай бул оюндан четтетилип калат. Аянттагы оюнчулардын саны кемибейт. Аянттагы оюнчулардын саны кемибейт да. 3 мүнөт өзүнүн баягы эмесин жазасын алат да, 3 мүнөттөн кийин чыгып кете берет да. Рамис мырза, кеткен оюнчу эмне болот? Мисалы үчүн 2 жолу сары кагаз алды, ошол оюндан четтетилди, кетти. Андан ары эмне болот? Анын аты эмне болот? Аты ошол бойдон оюнда 12-чи ат болуп калат. Тиги бала боюнча алган эме мындай айтканда кандай нарушение болду да? Кандай жаза кылды? Эгерде экөө мындай жеңил жаза боло турган болсо, ал оюнчуну дагы бир оюнду кой берип туруп,
3 оюнга киргизгенге укугубуз бар да. Ал болсо дисциплинардык комиссиядан каралат да. Ошол оюнчу кээ бир учурларда болот. Оюнчу мисалы калысты сүздүрүп же калысты сөгүп чыгып кетиши мүмкүн. Андай учурларда 1 жылга дисциплинардык комиссия 1 жылга кетирип коюшу мүмкүн. Аябай катуу жарак эме баланы жаракатка турган болсо, анда да 1 жылга кетирип коюшу мүмкүн. Ошол менен бир оюнчу мындай айтканда аны комиссия карайт да, ошол жазасына жараша. Эгерде мисалы үчүн оюндун учурунда кадимкидей эле эреже бузду деп калыш чечсе, сен жаза мамга байланса баягындай эле 2 мүнөткө ошондой эле чыгып кирме. Ал эреже калды өзү. Ал калды. Анан дагы бир нерсе, сен муну жана дисциплинарный комиссия деп атпайбы? Дисциплинарный комиссия бул деле баягы дүйнөлүк спорттон алынганда ошол эле баланы койдурган баланын мүмкүн күнөөсү жок болуп чыгып калышы мүмкүн да. То есть калыстын бир мындай өзүн байкабай калганы болуп калабы, ошондой болуп калышы. Аны да карап мүмкүн ошол дисквалификация боло турган кийинки оюнун алып койсо да боло тургандай бир шарттар пайда болду да. Катуу урдурган балдар жазасын сөзсүз алат да. Анткени биздин оюн азыр күндөн күнгө күчөп ат салгандар абдан көп болуп атат да. Муну дагы тиги президентибиз Талас Бегалиев да айтты. Биз да колдойбуз, ат салган балдарды күнөөмдө жесткие меры принимать этебиз да. Анткени бизге эң биринчи максатыбыз ушул биздин оюнчулардын коопсуздугу бизде биринчи орунда турат да. Ошон үчүн азыр алдына да айтып кетейин, урматтуу көк бөрүчүлөр, ат салганды токтотуп, таза ойноңуздар да. Дисциплинардык комиссия деп калдыңыздар. Мен ат салуу тууралуу кайрылам, албетте. Бирок бул эмне дисциплинардык комиссия? Дисциплинардык комиссия бул мындай жок эле. Составында 5 адам турат. Бул эрежеде бар. Дисциплинардык комиссиянын төрагасы бул президент федерация Талас Бегалиев. Андан кийин генеральный секретарь, вицелер ошол 3 вице. Ошол комиссиянын чечимин кабыл алат. Булар болсо бул комиссия калыстарга чара көрүшү мүмкүн. Оюнчуларга, команданы жанакы 1 жылга четтетиши мүмкүн. Ар бир нерсенин жанагы жөөлүү себептер болсо, эң акыркы сөз ошол комиссияда болот да. Ошол эле жанакы убагында мисалы Рустам Тыналиевди 1 жылга 2016-жыл 1 жылга чечим кабыл алып чыгарышкан да. Ошол сыяктуу эле Таластан мисалы Барпиев Нурлан, жанакы Нияздар 2 жылга кеткен. Суд калыска кол көтөрүп коюшупчу. Ошондой чечимге келгенде ошол дисциплинардык комиссия карайт да. Эми мен да ошо тактоо иретинде айтып коеюн да. Дисциплинарный комиссия дагы бир неме, биздин азыркы учурда командалардын протест эч кандай каралбай калып атат да. Каралбай калып атканда, анан эми ушуга дагы бир команданын да кызыкчылыгын ойлоп, бул эме комиссия калыстардын үстүнөн болобу, кандайдыр бир учурлардын үстүнөн болобу эмеге кайрылса болот да. Командалардын жана протесттерин карай турган да өзүнчө бир эме болот. Демек, жанагындай катуураак ат салды дейли, кызыл карточка алып калды, кетти оюндан, бирок команда оюн бүткөндөн кийин силер бул оюнчубузду туура эмес чыгардыңар деп протест жазса, ошону дисциплинардык комиссия карайт экен. Ооба. 5 киши, карайт. Бул эми мындай да, алар протест жазылбаса дагы ошол протоколдун негизинде протоколдо жазылып турат да, Баланчаев мындай катуу урдурган үчүн кызыл карточка алып кетти депчи. Бул уже дисциплинарный автоматически караш керек да. Анткени ал баланы бир оюнга удалить эме кылыш керекпи, четтетиш керекпи, же болбосо 2 оюнга, же болбосо Рамис айткандай 1 жылга четтетиш керекпи. Ошонун дагы баягы тартип жагын карайт да. Бул автоматически каралыш керек да. Ошол эле негизинде жана мен айтып кеткендей, команданын да кызыкчылыгын мүмкүн жөн эле берилип калды. Жөн эле берилип калгандан кийин калыстын жүзүнөн бир чара көрүлүш керек да. Калыска чара көрүлгөн, ал комиссиянын өзүнүн эмесинде да. Полномочиясы. Рамис мырза, сиз мына жаңы эле улакчыларга кайрылбадыңарбы? Катуу ат салгандар жазаланат депчи. Бизде эми кандай болуп калды? Команда мисалы үчүн аттанып атат, тим эле төп келишкен ат экен, тартса оозу токтойт экен, элпек экен, чапса жүгүрөт экен, бир кемчилиги бар экен, эмне сүзбөйт экен, алат, урбайт экен болот да.
ошондой критерий менен азыр Баткенди көздөй урган аттардын баары кетти да. Анан комиссиянын отурумунда сиздер карап атканда ушул жагдай эске алындыбы? Биздин бир атактуу көкбөрүчү агабыз бар да, Эрмек Шекитов деген. Ошол кишинин жакшы сөзү бар да. Мурда биз улактап жүргөндө ойнок аттарды издечү элек, азыр только урган атты издейбиз депчи. Ошондой эле болуп атат да. Чындыгында ошол эң туура эмеси ошол болот. Кээ бир командаларда улакчылар бар, улактын иши дагы жок. Улак жатса да эңбейт дагы, кармабайт. Мындай айтканда только ат салмай да. Эми бул маселе боюнча айтып кеттим. Ат салгандарга абдан катуу жаза көрүлөт да. Командасы ушул Бишкектен болобу, Көлдөн болобу, Нарындан болобу, этиги Баткенге чейин барып туруп, ошол бир баланын атты катуу салып коюп 3 мүнөткө кеткени менен команданын тагдыры чечилип калышы мүмкүн да. Ошондо балдар эске алыш керек да. 1000 километр жол жүрүп барып туруп, 1-2 оюнчунун аркасынан командасы утулуп кайра келгенде бул өзүнүн эле командасына минус болот да. Суроо мындай анда. Биздин калыстар ал жакта дагы азын олак мындай өйдө төмөн сөздөр айтылып жүрөт негизи эле командалар тарабынан, бирден арачылык, бирден ырасчылык дегендей. Бирок бүгүнкү күндө калыстарыбыз ошо карточный система дейли, ошого даярбы? Алар кандайдыр окууну өткөнбү дегендей. Туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө ошол бизде кичине ошол калыстар жагынан дагы барыбыз иши эрежени билүү жагынан көбүбүз аксап атабыз да. Анан калыстардын менен өткөндө ошол иштеп калыстардын жетекчилиги келди, калыстардын тобунун баары келди. Баары менен сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү эми турнир сайын азыр биз өзүбүз жаңы жумушка келгенден калыстардын деңгээлин көтөрүүгө биз иш-чараларды азыр иштеп чыгып атабыз да. Мисалы окутуулар болот. Сөзсүз түрдө ошол калыстарды тандоодо биз федерациядан ошо бир мындай айтканда экзамендерди алып, ошол калыстарды ошол алганга ошол азыр эмесин иштеп атабыз. Ар бир калыс болом десе, эрежени 100% так билиш керек. Андан тышкары физический нормативтердин баарын өтүш керек. Атка чуркап келип, атты токуп, канча бир секундада ошол ат менен секирип минип, жана андай зигзаг эмелерди чаап өтүп, мындай айтканда тиги аттын үстүндө тың болуш керек. Анан калыстардын дагы мындай бөлөк спорттор менен мындай түшүнүгү пайда бар калыстардан да көбүрөөк привлекать этебиз да биз калыстаргачы. Анан эми бүгүнкү күндө чындыгында айтканда биздин калыстарда кемчиликтер бар, федерацияда кемчиликтер бар. Бирок биз кыска мөөнөттүн ичинде ошол күзгө чейин болобу да, ушул жылдын аягына чейин болобу, ошонун баарын кемчиликтердин баарын кетиргенге аракет кылабыз да буюрса. Мен баягы жеке оюм бул калыстарды чындап келгенде мындай критерий отбора бөлөкчөрөөк болуш керекпи депчи. Анткени бизде азыр 2 лига ойнолуп атат да. Биринчи лига, высший лига депчи. Негизи высший лигада, жогорку лигада бизде мындай квалификациясы жогору калыстар болуш керек дейм да. Эми баарын калыстардын тең деңгээли жогору болуш керек. Рамис туура айтат да. Биз ошондон дагы мыктыларын тандап жогорку лигага бериш керек да. Жогорку лига. Анан кийин ушулардын да баягы айлык акысы деп коелу, иш акысы деп коебузбу? Иш акысы дагы жогору болуш керек да. Мен оюм ушундай да. Ошондо биз жакшы калыстарды тарбиялап алабыз да. Анткени кичке стимул болот да. Мен жогорку лиганы калыстык кылсам, мен айлыгым кичине жогорураак болот экен, эмгек акым деген ойдо болуп, анан биздин калыстардагы деңгээлин жогорулатып атабыз. Анан жанагы экзамендер боюнча мурун негизи бул экзамендер алынчы да. Анан экзамен алып атканда негедир командалардын жетекчилерин кошо алдырчы да. Тренерлер экзамен алчы. Бул өзү эле бул мындайча айтканда ошол маалда калыстардан зачет экзамен алып атып эле машыктыруучулар же жетекчилер өзүлөрү эрежени жакшы билип алчу экен да. Мындайча айтканда бул жакшы нерсе экен. Анан муну дагы иштеп чыгабыз деп атат. Иштеп чыкса бул өзүнүн жакшы жагын көргөзөт да. Рамис мырза, ушул калыстар боюнча эле да, бизде мисалы Көкбөрүдө аябай эле жер аймак болуп бөлүнүп атат деп
тенденция ошондой болуп атпайбы негизи. Эми бул жаман көрүнүш албетте. Бирок ошол эле учурда башка спортто жок да, мисалы үчүн эки атаандаш чыгып атса, алардын областегин сураштырып туруп, үчүнчүсүн башка областтан коюп койгочу. Бизде көкбөрүдө бар да. Ушул жагын кандай кылып чечип атасыздар? Мындай карасак, федерация өзү ошондой алып келип атат да. Мурда Каныбек айтып кетти, мисалы экзамен аларда калыстан сурачу экен да. Сен каяктан болосуң депчи. Мен баланча жерден болом десең, анда сен өткөн жоксуң деп туруп эле биринчи эле суроодон кулачу экен да. Калыс деген бул кыргызстандык болуш керек, калыс болуш керек да негизичи. Туура айтып кеттиңиз. Бул эмелерди мындай айтканда биз да сунуш катары киргизип атабыз. Буга чейин ар бир областта ушул мамлекеттик деңгээлде чоң оюндар өткөндө калыстар болсун деген максат менен сунушталган да. Ар бир областтан бирден калыс кирсин депчи. Мен жеке оюм сунуштага бергем. Билген адам калыс болуш керек. Ал кайсы областтан болбосун, калыс деген калыс болуш керек да. Биз кийинки оюндарга Кудай буйруса ошондой составты чогултабыз. Чынында мыкты эрежени мыкты билеби? Айырмасы жок. Кайсы областтан болот. Аны биз ошол калыстан ошо оюнду кандай алып барат, ошону требовать этишебиз да. Бул иштер дагы алыда экен да. Буйруса. Эми дагы ушуга толуктап айтып койсом туура болуп турат да. Анан кийин мына калыстарды баягы утулган жак баары эле акыры нааразы болуп, калыстыктарга нааразычылык айтып кеткендер көп болот да. Анан эми биз жанагы судейский жанагы дисциплинардык комиссия деп эдикпи? Негизи чараны өтө калыстарга өтө бир мындай кылдаттык менен карашыбыз керек да. Ошондо жана регионализм тигүү деген жок болот эле да. Анткени ошол эле калыс болуп атып бир жака тартып койгон болсо, ошону комиссия карап туруп, биринчи лига эмес, аркы экинчи лигага жөнөтүп койсо бир жылга, кайра келгенге укугуң жок, тияктан тууралап келесиң дегендейчи. Ошондо биздин жакшы калыстар жанагындай регион боюнча эч кандай бир суроо жаралбайт эле дейм да. Жакшы экен. Эми өзгөртүлүп аткан эрежелерге кайрылалы кайрадан. Жекеме-жеке жаатында дагы өзгөрүүлөр кирип атыптыр. Калган сөз сизде болсун, Рамис мырза. Жекеме-жекеме буйруса өзгөрүүлөрдү киргиздик. Колдоо таап, правлениядан колдоо тапты. Эки команда мисалы ойноп аткан учурда катар менен эки жолу 1-1 болуп калса, кийинкиси 3-1 1-1ге даярданчы да. Кайра элечи. Айрым учурларда финалдык беттештерде 7-8 1-1 катар менен болчу да. Бул мындай айтканда убакытты чою бир команданын эки аты мисалы 1-1ден күчтүү болсо, улам 1-1 киргизип убакыт чоет да. Биз болсо мындай сунуш киргиздик. Бир атка 1 минут күчлүк 1 минут убакыт берилет. Андан кийинки экинчи 1-1 кирет. Эгерде экөө тем ала албаса, жерден улак көтөрүлбөсө, улак ошол эле ортомку чийимде калат. И оюн талаасы тиги эме менен башталат да. Оюн башталат. Калыстын белгиси менен жалпы топко ташталат да улакчы. 8 ат ошондо ортонун тышында турат, ышкырат кирет. Мындай акыркы экинчи 1-1 чыккан учурда анын убактысы 1 минут бүткөндөн кийин калыстын свисток болот. Ошол учурда 2-1-1 чийин эмен ортондон чыгат. Чыгып анан дагы бир свисток болгондон анан жалпы 8 ат оюнга кирет да. Мындай айтканда. Ошол маалда замена болуп кетсе болобу? Ой, бул жерде дагы кички нерсе болот да. Суроо жаралышы мүмкүн да. Ошол эле биздин жанагы 1-1 чыга турган кругтун диаметри 10 метр да. 10 метр. 10 метрден келип баягы эңем деген бала дагы мындай эме болуп калышы мүмкүн да. Травма болуп калышы мүмкүн да. Бетмөт болуп калып атат да. Анан эми муну да карап туруп анан кругга киргизип туруп баягы эме бермей дедик да, сигнал бермей. То есть ышкырык уруксат бермей. Ал замена кылып кетиши өзүнүн ичинде мүмкүн ошол эле 1-1лер калып калат ичинде. 1-1лер калып ошол ойдон эңип кетет да. Анан бул жекме-жекти бул эмне үчүн жазадык? Баягы оюндун кичине көрүнүгү кетип калабы деген ойдо болуп атат да. Анан
баягы биз да ойлондук, жанагындай кругдун ичинде болуп калса, кругтан чыгарып туруп жасасакпы деген да сунуштар чыкты да. Бирок биз оюндун темпин баягы жоготпойлу деген мааниде кылып атабыз да. Негизи муну биз кайсы бир жылдары төртөөнү жасап көргөнбүз да. Муну жакшы иштеген. Анда мындай болгондо төртөө чыгат, төртөө жана бир жекеме жеке болгондо төртөө чыгат да, төртөө эңип бүтмөйүнчө, эң албай калса төртөөнөн кийин анан бар топту берчүбүз да. Ушундай бир турнирди ушундай өткөрүп көргөнбүз да. Бул дагы эффектин берген. Анан эми жекеме жеке көп болуп атат деген баягы күйөрмандар болуп калат. Жекеме жеке негизи баягы биздин калыстардын да кичине секундомер жок болуп калат, тиги болот. Биз негизи баягы топко биз 2 мүнөт деген эрежеде жазылганда 2 мүнөт берилген. Муну дагы биз баягы кайра баса белгилеп жазып кеттик да. Калыс топ болуп аткан убакта, эңилип аткан убакта 2 мүнөт убакыт бериш керек депчи. 2 мүнөт убакыт бериш керек. 2 мүнөттүн ичинде көтөрүлбөсө, андан кийин барып жекеме жеке болот. Топ боюнча биз ошол боюнча да бир талкуу болду. Чогулушта. Чындыгында топко 2 мүнөт убакыт берилиш керек да. Биздин калыстар 1 мүнөткө жетпеген убакыт берип туруп, анан ортого чыгатып атат да. Азыр болсо ошол Баткенде отурган оюнга ар бир калыска секундомерлерди беребиз, кол сааттарды. Ошо топко чыдаган учурда өздөрү засекать этип, 2 мүнөт убакыт берип, 2 мүнөттө топтон улак көтөрүлөт да. Анан ошондо тиги бир жекеме жеке көп болбой, оюндун темпи да мындай бат болот да. Тиги старттанчы коюп атканда? Стартта да 2 мүнөт болуш керек. 2 мүнөт. Андан кайра эле жекеме. Бул жагына ошол бойдон эле калып өзгөрткөн жоксуздар. Ошол эле дагы бир маселе бул булит жаатында да кирип атат окшойт. Булит жаатында биз ошол Талас областында практикада өткөн эрежени колдоо тапты да. Азыр өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул акыркы булитте мисалы Норузда биздин атактуу оюнчубуз мисалы Манас Ниязов ошо булиттен травма алды да. Биз анда эми мындай айтканда ошого өзгөрүү киргиздик. Азыр эки команда оюндун аягында булит боло турган болсо, улакчы аттын үстүнөн үзүлбөш керек да, улак салган учурда. Ал барып аттын үстүнөн ыргып кетеби же барып аттын казанга барып сайып туруп атын улакты салабы, бирок мурункудай улак сулагы менен казанга кирсе, улак эсептелбейт. Аттын үстүнөн түшүп калса эсептелбейт. Ошол мындай айтканда 5 метрден кулап калса, 5 метрден кулап калса дагы эсептелбейт да. Бул бир мындай нерсеси бар. Ошол жерде казан түбүндө калыс турат. Калыс белги бергенден кийин свисток берет. Эсептелди депчи. Ошондон кийин андан кийин барып атын жетелеби эмне кылат өзү билет да. Бирок биздин эң биринчи шартыбыз ошо көкбөрүүчү барып улакты салганда аттын үстүндө калыш керек деген да. Эптеп барып туруп жыгылсам дагы салам деген максат болбош керек да. Анткени ошонун аркасынан эми биздин могу мамлекеттик оюндарыбыздан казандарыбыз стандарт болуп, жанакы казандардын безопасный болуп атпайбы? Айыл жергесинде 90% айыл жергелеринде мурункудай эски жанакы баллон казандар бар да. Кышкысын ал казандар тоңуп калат. Анан булит болгон учурда бул көкбөрү намыскөйлөрдүн, жигиттердин оюнунда. Анан эмне болсоң дагы салышың керек деген максат келет оюнчуларга. Алар барып туруп жанакы тоңгон казанга барып туруп эле чапталып атат да балдарчы. Ошондуктан аттын үстүндө калсаң гол эсептелет, аттын үстүндө калбасаң гол эсептелбейт. Ошол да максат. Толгой. Мен уктум эле ушу комиссияда ошо булитте улакчынын такымында башташ керек депчи. Ошондойбу, ошондой эмеспи? Ошо антыктап койсоңуз. Жок, ал бул сунуш катары эле калып калды да. Сунуш катары эле калып калды. Муну эми кийинкилерге мүмкүн кичине өзгөрүү кирет го. Анан эми бул жерден да суроо кичине жаралышы мүмкүн, баягы ат эгер ошол эле барып туруп ат казанга булит учурундачы. Анан дагы бир тактап кетчи, баягы оюн учурунда нарушение болуп, анан булит болуп кала турган болсо да так эле ушул эме иштейт да.
Оюн баягы аяктагандан кийин эмес, тең чыгып калгандан кийин болгон эмес. Негизи оюн ичинде дагы ушул булит дагы иштейт да, ушундай оюн жүрүшүндө. Ошол боюнча дагы бир кыскача маалымат бере кетейинчи. Жаза булит болот го оюндун учурундачы. Жаза булит болгондо чабуулчу бараткан улак менен баратканда бул жактан нарушить этип бир оюнчу чыгат эмеспи? Кирип кеткенде ошол учурда булит болот. Бизде көбүнчө ошол кирип кеткен оюнчуну удаленияга чыгарып туруп бул жактан 12 ат 11 атын тандап туруп кууп койчу да. Биз так жаздык. Чабуулчу бараткан чабуулчу качат. Ошол эрежени бузган оюнчу куйт да. Андан ары анан булит бүткөндөн кийин жазамамага кетет. Эми бул жерде тиги аягында чейин ушул суроону тактап салам анда. Жанагы эгерде кокус жанагы нарушать эткен бала кууганга травма алып калып же болбосо кууганга баягы эмеси келбей турган болуп калса, травма алып калса же болбосо ушу качып бараткан улак салам деген бала травма алып кала турган болсо, ошол оюн ичинде турган 3 баланын ичинен гана бирөө качып же болбосо бирөөсү куйт да. Сырттан кирбейт да. Ушундай кабыл алынды да. Оюндун ичиндеги. Ичиндеги гана. Жана нарушать эткен бала негизи өзү кууш керек да, оюнчу, өзүнүн аты менен. Негизи кандай эми бизде булит деле чукул кирип атат, негизи эрежем бар эле чукул кирип атпайбы? Командаларыбыз дайынбы ошо мисалы үчүн ат менен үзүлбөй салганга? Мен билгенден Талас облусунда өтүп, андан кийин 1 жылдан кийин быйыл кайра алып салган да. Анан негизи биз бул эрежени киргизгенде биз эң биринчи максатыбыз ушу коопсуздук маселеси болду да. Айтып атпаймынбы, тиги балдардын коопсуздугу, алардын ден соолугу бизге биринчи орунда туруш керек да. Ошондуктан бул эмени эгерде эки команда чыга турган болсо, ошол эрежеми ойной турган болсо, бир да бала казанга улагы менен түшүп кирбейт. Анткени ал билет, ал улак жараксыз болорунчу. Ал барып токсоп салабы же бир кандай бир ыкмалар менен салабы. Бирок жанагындай эмеден биз кадимкидей жанагындай коопсуздук маселеси чечилет го деген оюбуз бар да. Акыркы бизде оюнда жанагы жүгүрүп барып улакка колу тийсе дагы деп да көпкө бир талаш болду да. Ал жагын да тактап коюңуздарчы, эмне болот? Эми ал учур эрежеде бар болчу да. Бул колго тийип койсо гол саналбай калат деген эрежеде жок болчу да. Кичине калыстардын бул туура эместиги эме болуп калды. Анан жаңы элеки суроо абдан жакшы болду да. Бул эмне үчүн оюндун астында бул командаларга ушул жеткиликтүү болгон жокпу дегенчи. Анан эми федерациянын кичине далалаты дагы мынакей ушул жерге Рамис иним экөөбүз келип отуруп атканыбыз дагы сен бул жерде бизди жанатан бери кепке тартып атканың бул дагы кичине болсо дагы элге командаларга жеткиликтүү болсун деген нерсе коюп атам да. Анан бул эми бул боюнча калыстар менен окуулар өтүш керек бул чукул арада. Ошол эле командаларга ар бирине барып мүмкүн инструктажбы же кандай бирдекелерди тренинг өтүп кетиш керек. Бул иш жүргүзүлөт го дейм да. Кудай буйрса. Негизи ошо комиссия 9 кишиден болду деп атпайсыздарбы эрежени өзгөртүү боюнча? Принципиалдуу маселелер кайсында болду? Кайсы эреже боюнча көбүрөөк талаштыңыздар да? Жекеме-жекеде ат салууда эң принципиалдуу бул ат салууда болуп калды да. Жана 3 мүнөт менен 5 мүнөттүн ортосунда туруп калдык да. 3 мүнөт, 5 мүнөт деп 5 мүнөт айтканга жакшы деп чыгышты. Анан эми баягы биз канча жылдан бери команда жетектеп жүргөн жанадан жогоруда Рамис дагы бир мисал келтирип кетти казактар менен болгон учурду. Анан эми ошону мындай эске алып мындай команданын мен баягы бир кичкей довод айттым. Ошол эле 5 мүнөткө берип койгон команда мисалы алсак 90% утулду болуп саналып атпайбы? Анан бул принципиалдуу оюн болсо, анан ошол 5 мүнөт берип туруп, анан 5 мүнөттө ошол баладан кайра жакшылык күтпөй эле кой да. Ал барып дагы бирөөсүн коет да. Андан көрө түз эле чыгарып салган жакшы дегеним да. Анан ошентип талаш тартыш болуп атат. Анан кийин 3 мүнөткө түшүрдүк кичине баягы командалар бирөө баягы калыстардан да кетип калып атпайбы биздечи. Бирөө мындай байкабастан коюп алат.
атын осун тарта албай келип коюп алат. Ал үчүн бир команда страдать этип калып, команда и так эле 3 мүнөт алган команда страдать этет аябай эле. Анан бул өтө чоң жаза болбош керек деген ойда. Өтө чоң жаза жанагы оюндан кийинки оюндун аягына чейин удаление болуп кетсе, оюндан кийин баланча убакытка чейин деген болуп калса, бул жакшы эле жаза болуп калат го дейм да командага. Ошондо Рамис мырза 5 мүнөттүк жаза мамы деген жаңы эрежеде алынды жок мындан ары. Мурун эле алынган. Мурун эле алынган да бул. Бизде баягы келечек менен берки ким ойноп атканда бербеди беле 5 мүнөт. Эми калыстар сокулук ойноп атканда. Калыстар мындай эметип, бирок негизи эрежеде жок болчу да алынып калган да. Бул эрежеде бар болчу красный карточка. То есть 2 эле мүнөт отбывать этет, 2 мүнөттөн кийин оюндун аягына чейин удаление болот деген бар болчу да. Негизи могу кирген эрежем бар, бул 9-майдан баштап 1-лига, жогорку лига бардыгына кирип атат. Кыргызстан боюнча баарына бирдей болот да. Бардыгына бирдей болот. Ошол жакта сунуштар болдубу негизи? Азырынча 1-лиганы эле көрбөйлүбү? Же жок, бардыгына бирдей деп эле чечим кабыл алынды. Ошол жалпы правлениянын чогулушунда ар бир областтын жетекчилери келди. Андан тышкары бир ушу правлениянын мүчөлөрү болду. Ошол менен жалпы кабыл алынды да эреже. Бул күчүндө ушул 9-майга ушул эреже менен иштейбиз. Эгерде кайсы бир эреже өзүн актабай калса, же болбосо дагы бир өзгөртүү кошумча киргизе турган болсо, бул кийинки турнирге кайра эле комиссия кайрадан киргизип бересиздерби? Жок, биз негизи жана башында айтып кетпедимби? 9-майдан кийин биз өзүнчө бир дагы бир ушул эрежени иштөө боюнча бир комиссия болот да. Ошондо дагы ушул жанакы турнир өткөн турниристин дагы жанакындай эмелери эске алынат да. Ошондо кандай комиссия өзүнүн миссиясын аткарып бүттүбү же бул дагы эле бул миссиясын аткардык. Бирок негизи эрежени жана Каныбек байке айтып кетпедиби? Биз эл аралык деңгээлге эртеңки күнү Турцияда көчмөндөр оюну болот. Ага биз ошол эл аралык эмелерди негиздүү эме жөнөөлөрдү келтирип туруп, ал жакка да биз мындай өзгөрүүлөрдү киргизебиз да, буйрусачы. Биздин оюбузда бар. Муну болсо эми мен деле ойлочумун мындай азыр отуруп бир бат-баттан эле кабыл алып иштеп кое берип депчи. Бирок абдан убакытты көп талап кылат экен да. Биз ошол 4-5 күн өзүнчө бир жерге барып ошол топ менен жумушчу топ менен ошол жерге иштейлик деп чечип атабыз буюрса. 9-майдан кийин бир жакшы эл аралык эреже иштеп чыгабыз буюрса. Англисче варианты менен кыргызчасы, орусчасы болот. Баарына түшүнүктүү болгондой болуп, мисалы. Эртеңки күнү ошол китепчелерди болот, сөзсүз түрдө ар бир областтарга таратабыз, интернет булактарына электрондук форматтарын чыгарабыз дегендечи. Эми бул жерде дагы бир кошуп кетчү нерсе, бул дагы айтып коюш керек болуп калды да. Бул эрежени негизи 9 эле комиссия киши чечип койду деген мааниде болуп калбаш керек да. Негизи эреже бул уш бойдон калып калбайт. Бул анткени азыр чукул арада болуп эле, кичине коопсуздукту карап коелу депчи. Правление гана одобрять этти пока. Бул убактылуу эле да. Анткени негизи эрежени комиссия иштеп чыгат, правление аркылуу съездге коюлат. Бул эреженин баары съездде кайра талкууланат да. Съездде талкууланып анан съездде кабыл алынгандан кийин барып анан болду, толук кандуу иштеп баштады десе болот. Пилоттук долбоор экен да. Пилоттук долбоор да. Рамис мырза, мындай сураганда, бизде оюн учурунда баягы талаш маселе болгондо ошо комментаторский жакка келип кайталоону карайбыз деп көп дагы убакыт токтоп калып атат да. Ушул жаатында бир конкреттүү чечим барбы же кандай? Эгерде эки команданын ортосунда нааразычылык пайда болсо, эки команданын капитандары ошол комиссияга кайрыла алат. Эки капитан. Ошондо жанакы нааразы болуп аткан тарапка бир жолу видео просмотр көргөнгө мүмкүнчүлүк бердик да. Эгерде ал видео просмотрдан эгерде чын болуп чыкса, дагы бир мүмкүнчүлүк пайда болот да, аныкычы. Эгерде ошол просмотрдан аныкы туура эмес болуп калса, туура болуп турган болсо, анда кайра кайрылып келе албайт да.
Эми бу жерден видео просмотр деп коебу. Видео просмотр деген негизи эрежеде жок да. Бир гана комиссия карай алат да, бүттү. Комиссия, ошол жерде комиссиядагы канча киши, 3 киши, 5 киши гана чечим чыгара алат да мунучу. Ушул эле просмотрда көрүнбөй да калышы мүмкүн. Мисалы просмотрда эле мындай карасаң азыр Баткенге КТР барбасына көз каранды болуп атпайбы? Эми ошол болуп атат да. Ошон үчүн только жанагы комиссия, протокольный комиссия дейбиз, судейский коллегия дейбизби, ошолор гана карай алат да. Анан ошолор карап туруп туура тиянак жок, тигиники туура же удаление болуш керек, же болбосо удаление болбош керек деген немени ошолор гана чечим чыгара алат да. Ошолордун чечиминин үстүнөн жанагы дисциплинарный комиссия карай алат да. Анткени дисциплинарный комиссия ошол судейский коллегияга дагы катуу чара көргөнгө эмес полномочиясы бар да. Убакыт саат оюндун регламенти ошол бойдон эле калып атат ошондо, э? Биз эми ошол эрежеге дагы толуктоо иретинде кириштик. Ошол турнирдин ар бир мамлекеттик турнир болобу, жана айыл жергесинде болобу, областтын ичинде болобу, биз эрежеге ошол толуктоо кирип койдук. Турнир болоордун астында положение жазылат да, ошол турнирдин положениясы. Ошол положениянын негизинде турнир өтсүн деп биз мисалы 9-майда Баткенде биринчи лигадан эгерде бир күндө 8 оюн боло турган болсо, биз ошол турнирдин башында башкы калыс положение жазат дагы биринчи лиганын оюндарынын баары 15 мүнөттөн 3 тайм өтсүн деп положение киргизебиз. Ошонун негизинде жазылат да. Биз ошону кошумча кылып киргиздик. Азырынча анда биринчи лига канча мүнөттөн болот айта албайт экенбиз да, бүгүнкү күндө. Ошол турнирдин башкы калысы ошол турнирдин астында положение жазат, ошонун негизинде болот да. Жобо жазат да. Жободо мисалы алса бизде эрежеде жүрөт да 20 мүнөттөн 3 тайм, 10 мүнөттөн ортосу депчи. Анан эми ошону деле 15 мүнөт деп жазып коюп, өзгөрүү кылыптыр. Анан ошол жерде баягы командалардын жетекчилери ушуга макулбуз деген немеде кол коюп берип коет. Дополнительный времяны 10 мүнөттү кыскартып эле сразу булиттен баштап кетип жүрөбүз. Жана групповойдо биринчи лигада ушундай пайдаланып атабыз да. Мындай жогорку лига буга тийген жокпуз да. Рамис айткандай ошонун баары тең жобого жазылыш керек да. Жобого жазылып, баарын ознакомление, тааныштырылыш керек да жетекчилергечи. Мындай жобонун негизинде мында оюн өткөрүлөт депчи. Эреже боюнча бир нерселерди унуттукпу? Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, эрежеде ар бир командада 2 форма болуш керек да. Биз ошо өткөндө дагы ошо журналисттер, ошо спорт журналисттери да ошону баса белгилеп бизден суранышты. 2 окшош түрдө эмедеги өңдөгү командалар чыгып калып атат депчи. Биздин эрежебиз көп жылдан бери жазылган эрежебизде ал жакта ошо бир команда 2 түрлүү өң менен формасы болуш керек да. Ошону команданын жетекчилери эске алсаңыздар, андан тышкары жанагы атка токулган тердикте номер сөзсүз түрдө болуш керек. Номер анткени көрүнүктүү номер болупчу. Ошол эле жанагы КТРден жанагы комментаторлордун баары ошол адашкан ошолдун себебинен болот да. 3-чү номердеги бала 6-чы номердеги атты минип алса, ал болсо жанагы өзүнүн эле 3-чү номердеги атын атап, анан ошондо ичинде түшүнбөстүк пайда болот да. Ошондуктан урматтуу команданын жетекчилери, сиздерден сураныч, ошо ар бир командада 2ден форма, аттардын тердиктериңер ошол номерлери көрүнүктүү болсо да. Анан жекеме боюнча дагы азыр кичине кички суроо пайда болуп калышы мүмкүн да, ошону кичине айтып кетели да. Жана булит болуп аткан учурда, булит болуп аткан жекеде болгон. Булит болуп атканда келип ат тайгазанга сайылып туруп, ат жыгылып, ошо менен кошо бала да жыгылып калса, эмне болот деген суроо да пайда болушу мүмкүн да. Улак андай учурунда улак саналбаш керек, туурабы? Анткени ат анчалык катуу келбеш керек, травма албаш керек да. Шуну да эске алып коюш керек да. Эртеңки күнү ушул да бир суроо жаратып коюшу мүмкүн да. Улак түшүп кетсечи? Улак түшүп кетсе деле ошо саналбай калыш керек да. Ат катуу келип урунуп калып, бала жыгылып калсачы. Биз коопсуздукта карап атабыз да. Күнөө балада экен да, малдын оозун тарткан үчүн. Жанагы сиз айтып атпадыңызбы, тердик ана формаларда 2ден болсун, тердиктерде номерлар болсун деп.
эгерде мисалы үчүн бирок бул өтүнүч катары айтып атасызбы же мисалы үчүн бир командада тердиктеринде номер жок болсо? Бул эрежеде так жазылган да. Эрежеде жазылган. Тердиктин номери так жазылган эмес. Бирок биз ошол азыркы 9-майда өтүнүч катары киргизе суранып атабыз. Анан балдардын кийген шымы дагы бир өңдө болсо деген максатта. Ар кимиз ар кандай болбойчу. Бул эми сураныч да өтүнүч. КТРКдан көрсөк дагы жанакы мындай видеолордон көрсөк дагы мындай бир улакчы деген өзүнүн мындай жүзү мыкты болуп кийген формасы, өтүгү, үстүңкү, тебетейинен бери жакшы түстө болсо деген оюбуз да. Рамис мырза, жеке өзүңүзгө сураганда эми баягы сиз канча да вице-президентсиз да эми көбүрөөк маалыматыңыз бар чыгар. Бул Баткендеги турнирге биринчи лигадан канча команда келмек болду? Бул тууралуу азырынча барбы таксан? Биздин эсеп боюнча азыр өткөндө ошол командалар заявкаларын берген 18 команда заявка берди. Азыр ошол аны болсо ошо 30 күнү жыйбап койгондо билебиз го дейм. 18 команда бул баягы республикалык турнирге келген командалар. Ооба. Андан тышкары Түштүк облустан дагы канча команда кошулду? Түштүк областынан биз правлениянын чечим кабыл алганбыз. Полуфиналисттер 4 команда кошулат деп. Анткени ошондой эле турнир көлдө болгон турнир Баткенде өткөн. Ошол жакта Баткенде өткөн турнирдин полуфиналисттери сөзсүз ушул эмеге оюнга катышсын деген правлениянын чечими бар да. Трансфер маселелерине да айта кетсеңиз, ошол эле трансфер маселеси эч кандай трансфер болбойт. Жылдын башында ким кайсы клубка ойносо ошол жылдын айына чыгыш керек. Ошол эле трансфер маселеси Түштүктө Баткенде болгон Норус турниринде ойнолгон командаларга дагы каралат да. Тиешелүү. Ким 12 команда турнир өттү ал жерде. 12 команда, ар бир команда өзүнүн балдары, аттары эч жака ойбойт. Эгерде ой турган болсо ошол команда оюндон турнирден четтетилет да. Бир команда болобу, бир ат болобу, бир бала болобу, бир ат болобу кирип кете турган болсо оюндан четтетебиз да. Команда толугу командалар эске алыш керек экен да мунун баарынан да. Сөзсүз команда анткени ар кандай буга чейин бизге чейин чалышты ушул жанакы 4 командага мүмкүнчүлүк бердиңер бизге кошулганга. Биз жанакы наракта калган 8 командадан аттарды, балдарды алып кичине күчтөнө албайлыкпы дегендер командалар болду. Биз баарына эреже баарына бирдей болсун, жылдын аягына чейин эч кимге кошулбайт. Жылдын башында кандай баштадык, аягына чейин ошондой чабыз деп чечим кабыл алганбыз. Негизи ошол Баткендеги барып көрүп ошол жактагы шарттарын уюштуруучулар өздөрү алып атышат да. Негизи Баткен федерациясы көбүнчө ошол жакта алып атат да. Ооба, азыркы күндө ошол Баткен областынын көк федерациясынын жетекчиси Акыл мырза ошол менен тыгыз байланышта ошол командалардын баарын, жатаканасын, аттарды кое турган жерлер шарттарын баарын ошол жигит аркылуу байланышып туруп, командалар бүгүнкү күндө ал жакка барган командалар бар. Аларды жайгаштырып, ар кандай шарт болушу мүмкүн. Бүгүнкү күндө мисалы Көлдүкүндөй шарт Баткенде болбошу мүмкүн. Ага наразы болбош керек. Биз жерлерде, региондордо көк бөрүнү өнүктүрүш керекпиз. Бул календардык планга мамлекет койгон 9-майда Баткенге. Биз андан эч жака качып чыга албайбыз. Ошондуктан кандай шарт болсо дагы барып ойноп беришиңизди суранабыз. Эми Баткенде Кыргызстан эске алыш керек да. Ошол анда 9-майда жаңы эрежелер менен жаңы оюндарды көрөт экенбиз да, Кудай буйрса. Эң негизгиси канчалык өзүн актайт, анын дагы тажрыйба жүзүндө дагы көрө алабыз. Азыр өзү айтып бердиңиздер. Менимче жакшы жагына эле чыгат деп жоромолдоп турабы? Да, бир толуктап кетчү. Акыркы жолу ушул Баткен областында 12-13 жыл мурун расмий турнир өтүптүр. Андан кийин бир да ошол федерациянын бир да көк расмий турнир өткөн эмес да. Ошондо эске алыш керекпиз. Кудай буйрса биз максатыбыз ушул быйылкы жылга койгон пландарыбыз чемпионатты мисалы Жалал Абад областына койдук. Кийинки жылга буйрса ушул Нарын областына оюндарды коелук деп атабыз. Таласка коелук деп атабыз. Ошол региондорду өнүктүрүү максатыбыз бар да. Кандай бар? Эми ошол эле жана Акыл деген инебиз айтып атпаймынбы, ошо Баткен областынын жетекчиси депчи. Ошол жигит баягы мен да Норус турниринде ошол жака башкы калыс болуп турнир өткөрүп келдик да, жана 12 командан. Анан ошол жерден да кички бир мындай эмеде эмес, мындай
маалымат катары айтып кетти да, эгерде баягы сарай үйлөрү боюнча Рамис айтып кетпедиби? Андан тышкары дейт, эгерде командаларга машинелер сүйлөшө албай калса, бияка келип кетип аткан машинелерге да сүйлөшүп бергенге биз көмөк көргөзөбүз деп айткан да. Бул эми баягы Кыргыздын мыкты көк бөрүнүн бир жакшы жагына бир өткөрөйүн деген жигиттердин бири бул. Ушундай бир жакшы нерселерди айтып кетти да, ушундай. Мен деле азыр Акыл мырзанын толкунданып атканын сезип атам. Уктабай атып болуш керек, ал облустук деңгээлдеги иш-чараны, негизи республикалык деңгээлдеги иш-чараны ошо бир облуска батырам деп аракетин кылып жүрөт. Биз деле мындай байкап атабыз. Эң негизгиси ишке ашып кетсин, тилектердин баардыгы, командалардын баардыгы ушул турнирди көптөп кооздоп дегендей. Жаңы эрежелер өзүн актагандай болсун. Эми сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик. Менимче эрежелер эми чын айталы, дагы деле болсо өзгөрүүгө муктаж, дагы деле болсо толуктоого муктаж. Менимче комиссия дагы деле болсо өзүнүн активдүү иштерин, сунуштарын бере берет болуш керек. Рахмат сиздерге, чоң рахмат. Рамис мырза, Жунус Алиев, Көк бөрү федерациясынын вице-президенти жана ошондой эле Каныбек Кубатов, эмгек сиңирген машыктыруучу. Чоң рахмат дагы бир жолу. Урматтуу Көк бөрү көрүүчүлөр, кайрадан дагы бир эфирден жолугушканча, же болбосо Баткенден жолугушканча аман туруңуздар.